Vitamin D'ni iyun aylarında деле içse болот. Бирок бир нерсени унутпаңыздар. Бул дары каражат сиздерди баардык оорулардан айыктыруучу элексир эмес. Негизи эле кандайдыр бир оорудан айыгуу максатында витамин Д ичилбейт. Ошол себептен бул витаминге өзгөчө көз карашта болбой эле коюңуздар. Ошондой болсо да баары бир айрым адамдарга ушул витаминди ичүү сунушталат. Анткени ошолорго мунун пайдасы бар. Демек кимдер витамин Д ичиши керек? Мисалы, сиз ооруп жатасыз, анализ тапшырдыңыз, УЗИге түштүңүз, томографияга түштүңүз, бирок ооруңуз аныкталбай жатат. Ошол учурда демек Д витамин ичсеңиз, балким жакшы болуп кетесиз. Мисалы үчүн муундарыңыз ооруп жатат, сөөктөрүңүз ооруп жатат, булчуңдарыңыз ооруп жатат, өзүңүздөн өзүңүз эле алсыз болуп жатасыз. Текшерилгенде баары эле жакшы. Ушундай жагдайларда бул витаминди ичип турсаңыздар, албетте өзүнүн пайдасын толук тийгизип калышы мүмкүн. Натыйжада жада калса айыгып деле кетишиңиздер мүмкүн. Бирок эч кандай өзгөрүш болбошу деле ыктымал. Ушуга даяр болуңуздар. Эми витамин Д'ни кантип ичүү керек? Витамин Д'ни ичүүнүн өзгөчө сыры деле жок. Бирок айрым эрежелерди сактап койсок жакшы болот. Мисалы, Д витаминди К2 витамини менен кошо ичкен жакшыраак. Ошондо анын таасири көбүрөөк болот. Ошол себептүү витамин D3 плюс К2 деген витаминди сатып алыңыздар. Ошондо 2 витамин 1 капсуланын ичинде болот. Анан негизи дозасы стандарт болот. Бир күндө бир эле жолу ичесиздер. Мындан сырткары Д витаминди ичкенде магнийди дагы чогуу ичкен жакшыраак жыйынтык берет. Ошол себептүү витамин D3 плюс К2 жана ошондой эле магнийдин өзүн сатып алып ичип турасыздар. Бир күндө бир маал. Анан бул витаминди кайсы маалда ичкен жакшыраак? Кайсыл мезгилде, ошол күндүн кайсыл учурунда майлуураак тамак жесеңиз, ошого кошо ичкениңиз жакшы. Ошол тамактын аркасынан. Ошондо бул витамин толугу менен организмге аш болот дагы өзүнүн пайдасын тийгизет. Жана магнийди дагы ошол учурда чогуу иче бересиздер. Жана ошонун негизинде ден соолугуңуздарды жакшырткан болосуздар. Жана ошондой эле бул витаминди остеопороз дарты менен жабыркап жүргөн бейтаптарга дагы сунуштайбыз. Жана айрым өнөкөт оорулары бар бейтаптарга дагы сунушталып кетет. Кошумча жардамчы катарында. Негизи ар бир оорунун өзүнүн дарысы бар экендиги эч кимге деле сыр эмес. Ошол өзүңүздүн ооруңузда кандай дары сизге айтылган болсо, ошол дарыны ичип жүрө бересиз. Витаминди сунушталган болсо дарыгер тарабынан ичип койсоңуздар ашыкчалык кылбайт. Анан дагы кошумча айта турган нерсе, башында айтып өткөнүмдөй, бул витаминди ичиш үчүн сөзсүз эле кышты күтүштүн кереги жок. Анткени жайдын күнү келгени менен баары бир эле бул витаминди биз ашыкча алып кетпейбиз. Ошол эле өлчөмдө биздин организмге Д витамини өтө берет. Балким бир аз көбүрөөк болот. Бирок бул деген сөз витаминдини ичпей коюш керек дегени эмес. Анткени профилактикалык дозада ичип турсаңыздар зыянын көрбөйсүздөр. Анан Д витаминге көбүнчө анализ тапшыртышат айрым дарыгерлер. Жеке ушул менин көз карашымда бул витаминге анализ тапшыруунун эч кандай деле мааниси жок. Себеби көрүп эле жүрөбүз. 10 адам Д витаминге анализ тапшыра турган болсо, жок дегенде 6-7синде дефицит чыгат. Демек баарыбызда эле бул витамин дефицит экен. Профилактикалык дозада баарыбыз эле ичсек боло берет, бирок үзгүлтүксүз көпкө чейин ичпеңиздер. Балким 2 айга чейин ичесиз, андан кийин эс алуу кылып бир канча ай дагы кошумча ичсеңиздер, демек жакшы болот. Жана үзгүлтүксүз ичип жүрүштүн кереги жок. Мындан өтө көп, өтө чоң жыйынтыктарды күтпөй эле коюңуздар.